Салам достор, бүгін 1 июль 2026 жыл Өскөн Ордо конушу. Өскөн Ордо конушунда мына ушул жерге менин бир тууган жээним, иним чакан намазкана салып берип атат. Ушул жердеги бардык жашоочуларга бүгүн курулуш иштери башталды. Бул жер болсо жаңы жол трасса салынып атат. Ушул жол, ошол жолдун бурчунда. Магей. Бияка дагы бир активист келген экен. Ассалам алейкум. Анан ушул жолдун бурчуна мына намаз кана курулуп атканы боюнча оюңуз кандай? Арматуралар абдан бышык сизилген экен. Оюңузду айтып койсоңуз. Абдан жакшы нерсе, адамдарды ошол ибадат кылып кетүүчү жай бул. Салып аткан улам ушу акыретине иштеп атат. Анан бир жакшы жери бул деген жанында детский площадкасы менен экен да. Балдар ойноочу жайы бар экен да. Бул жердеги? Аябай жакшы экен анда. Ибадат кылып, мешитке келген балдар заодно эмеде детский площадкада дагы ойноп, мисалы. Силер ошол жерденби? Иә. Siz de söyleyip koyunuz, Жолдун бою экен. Ulan ini салып атат. Алла разы болсун. Жолдун боюна эки дүйнө бактылуу болсун. Жакшы. Күлүп атат. Эне дейте мына Кудай буйрса намазкана салып атты. Улан улум ушерейте намазканасы элдин мүдөөсүн чечип элге жарасын. Кудай Алла разы болсун. Жакшы болсун. Намазканаларга Кудай жакшы болсун. Жакшы иштердин бири, абдан жакшы. Абдан жакшы. Мынакей Кудай буйрса иштин башы башталды. Мына куюлуп атат. Кудай буйрса bir ayın içinde uşul ulan salып atkан namazkana turup kalar. Kudai şükür ulanga den sağlık, amançılık, şükür kılar. Намазкана салып атты улан жакшы, ишиңе ийгилик улан, ден соолуктоо. Ana o şehir işilik, Kudai şükür uşерге элдин баары келсин ушул эмеси менен. Жакшы, ден соолуктуу болсун. Рахмат, рахмат. Мына жаңы башталып, бул жерден курумчулар атайын иштеп атат. Мына уландын атасы сүйлөп койсун эми. Бул жери детский площадка дейт. Бүгүн 1 июль буйрса уулум намазкана салып атат. Мынакей салкын төр конушуна. Анан уулума Алла разы болсун. Чоң рахмат. Көп жашасын балам. Мына бу жерде бүгүн буйрса азыр жаңы эле капсула салып эме кылып атабыз мына. Ылдый жагы эме подвалын уже коюп башташты уже. Буйрса мынакей. Бул жагы болсо детский площадка болот. Балдар ойной турган жер болот бияга. Мына буйрса. Показы бияка бозүйгө балдар жатып иштеп атат. Мына бүгүн жакшы буйрса. Аябай чоң жөрөлгө болуп атат. Уулума мынакей уланчы уулума Алла разы болсун. Мынакей атабыздын атыбыздан мынакей. Абыке уулум мама намаз карасы мына салкын төр ишарасы башталды. Бүгүн буйрса мына. Баары жакшы мына. Бул жер деген салкын төр ылдый жагы Өскөн Ордо да, э? Мен жак салкын төр, ылдый жагы Өскөн Ордо. Өкө жакын, Өкө жакын. Ушул жерде жашаган, ушу конушта жашагандар келип, намазканага келип, 5 мал намазга жыгылып, Куран окуп ушул жерден. Мына балдар аябай жакшы болуп атат. Буйрса жашообуз жакшы. Баары жетиштүү. Алла разы болсун. Мына бүгүн мына бу жердеги мына конуштагылардын баары келип, ашар түрүндө бирөө кирпич жинап келип атат, бирөө жыгач жинап келип атат. Баары буйрса мына аябай жакшы буйрса. Эң чоң жөрөлгө болуп атат бүгүн. Рахмат. Анан Кыргызстаныма мынакей тынчтык болсун, элиме тынчтык болуп, жай соолук болсун, элдер ток болсун, жамандык эч качан болбосун. Ошо мына бүгүн ошондой чоң ишара болуп атат мынакей буйрса мына. Мына балдар баары келди мына. Бер жашаган конушта, салкын төр конушта жашаган жителдердин баары келди мынакей. Баары кол кабыш кылып атат. Рахмат, рахмат. Бул намазкана мечит салганды Алла Таала любой адамга насип ете бербейт да.
өзүнүн бир сүйгөн пендесине ошондой иштерди насип кылат. Ушундай иштерди кылдыртат да. Демек уландын бир жакшы кылган бир амалы, жакшы нерселери Кудайга жаккан да. Анан Кудай Таала ушундай иштерди себепчи кылып атат. Любой эле адам мындай намазкана, мечит сала бербейт. Кудай насип кылбайт да. Ошон үчүн бул бир ийгиликтин бир жакшы башаты да. Ушул жерде демирге көтөрүп өзү демирчи болуп туруп берем деген улан деген ушул улан рахмат, чоң рахмат айтабыз. Рахмат. Эмне болуп ушул салт берейин деп чыгынып калдыңыз? Бул кичинекей кезимден бери ушу 9-10 жаштан бери эле ниетим бар. Ниетим бар болчу. Анан чоңойдук, жетилдик дегенде анан кийин ошо 1 жылдан бери, 2 жылдан бери сала албай жүргөм. Документ бүтпөйт, жер бербейт. Анан бул жак как раз салкын төр конушунда жерди берип коюшту. Намазканага анан жаш балдардын эмесин, кичинекей балдардын эмесин оюн зоогуна. Ошону буюрса бүтүрүп берейин деп оюн калдым. Мен жер таппай жүргөм, элдер мечит салбай жүрүптү, ошо менен кезип калды, Алла Таалам жол турду. Алланын ыраазычылыгы үчүн анан Алланын жардамы менен бүтүрөбүз буюрса. Рахмат, улан, рахмат. Улан деген ушул мына. Рахмат. Ассалам алейкум таксырлар. Ушул жерде жашайсыңар. Мына бuyakta дагы бир таксыр экен. Кандай таксыр жакшымы ден жылтырыбыз. Ушул боюнча оюңуз кандай? Бул улан деген менин иним болот өзү. Машалла. Иним болот. Менин эжемдин баласы. Уланды мен жакшы тааныйм ба? Ооба. Көп жылдан бери. Мына бул деген 9 жолдун тому мындайча айтканда, биягынан чоң трасса келет экен, биягы бурчундагы мындай элдерге да ыңгайлуу экен да, Бул Алланын үйү да. Алла Таала өзүнүн үйүн кимге ыраа көрсө ошого салдырат экен да. Ошо улан иниңиздин ниетинде, өзүнүн жүрөгүнүн түпкүрүндө ушу жакшылык кылам деген далалаттар бар экен да. Ооба. Именно Алла Таала канча деген миллиондогон, миллиарддаган адамдар үй куруп атпайбы? Бирок анан миллиондун бирөөнө гана насип кылат экен да. Канча байлар, бийлер, падышалар бар, мечит эмес, намазкана эмес, тура албайт да, бир жакшылык кыла албайт. Бирок Алла Таала уланга, иниңизге ыраа көрүп атпайбы? Ушул жакшылыкты. Негизи эми ошол бул жерде канча киши намаз окуса, ушу айылдын эркектери келип намаз окуса, балдары иман үйрөнсө, Куран жаттаса, ошонун баары кыяматка чейин тобу жасала берет. Ага ошол колбуттан алып колдогон адамдарга дагы касы Алла Таала иниңиздин ата-энесине, үй бүлөсүнө, бала бактасына, кыяматка чейин келчү урпактарынын жашоосуна, өмүрлөрүнө береке берсин. Анын катистерди, улама, кудамаларды чыгарсын үй бүлөсүнө. Алла кабыл кылсын. Рахмат. Сизден да Алла разы болсун. Рахмат, чоң рахмат. Жакшы иш, жара. Я. Бияктын имамы. Assalomu alaykum. Алейкум ассалам. Жакшымы, кандай денсаулыктарыңыз? Жакшы экен. Келиңиз, таксы жакыныраак. Аллах Таала шүгүрлөрдү айталы. Тоона жалпы эле. Айылдын тургундары жада жакшы айтканда саамалык иште жакшы болот. Аллага шүгүр, Аллах Таала жогоруда элдер канча калып тилектерди айтып, биз деле ошол сыяктуу айтабыз. Болот деп атты, Улан аты. улан деле. Улан бир тууганыбызга Алла разы болсун. Аллах Таала мындай мүмкүнчүлүк берип атты. Аллах Таала мүмкүнчүлүк берсе биз эч нерсе кыла албайбыз да. Мындай канча деген сооптор жүрөт. Иншалла шу улан бир тууганыбызга күч кубат берсин, ошода бүтүп канча кишилер келип намаз окуп, канча кишилер ибадат кылып, ушундай канча кичинекей балдардан бери Куран жаттап, канча жакшы иштер боло берген болсо, ошонун баары кыямат күнгө чейин улан бир тууганыбызга жете берет да, жана ата-бабаларына чейин ушундай соопторду Алла Таала убада кылган. Баарыбызга Аллах Таала ушундай мүмкүнчүлүк иштерди берсин, ушундай иштерди кылган. Жалпы эле ушу айылдын тургундарына Аллах Таала ынтымак берсин, береке берсин. Ушундай иштер көбөйө берсин. Чоң мечиттер, медреселер түшө берсин, баарыбыз. Ушу эмне себептен да ушу ынтымактын себебинен экен да. Ынтымак болгон жерде Аллах Тааланын сөзсүз жардамы болот, берекеси боло берет да. Алла разы болсун баарыбызга. Рахмат, чоң рахмат. Бул жер болсо көрсөтүп коеюн. Бул жагы болсо Өскөн Ордо экен. Мына. Бул жер салкын төр экен. Бул жагы Өскөн Ордо. Мына чоң жол келе атат. Бул жер бурчта. Эмне дейбиз? Уланга рахмат айтабыз. Улан өзү эжемдин баласы болгондуктан мен
кичинекей кезинен бери билем. Абдан боорукер, анан элдерге жардамдын такыры аябаган, март жүргөн, шаг жүргөн жигиттердин бири. Aha, Aleykümselam. bir kovara koyuyorsun buna. Ulan çoğ atasına Uyak bolsa, ulandın kичинекей кезинен beri koşnası dep tanıştık koyun. oşo mına ulan çoğ atasına meçit açıp soğupçuluk iş kılıp atır oşol. Жақынырақ. Oşol kutlu olsun mına. Atası ulanın atası Cengiz-Bay men Canibek şu iş jörelgönü görüp kapsula salıp şu yerde жүрdük. Ulanга malades. Şutup atasının çoğ atasının atынан şu meçit açıp atır, şul kut bolsun. Aman bolsun, bar bolsun, bala bakrası, dinki, çöre neveresine şeyin kalap durgan nerse bu. Ооба. Kılım, 5 kılım bolo, 10 kılım bolo kalap durgan nerse şu meçit bolup, faydalı beken bolup, şunu kurgan baldar aman bolsun. Ulanbay aman bolsun, Kuba aman bolsun. Daha bir tuğanдар da jüret, bardık aman bol, atasının atından şu meçit kut bolsun. Rahmat. Allah razı olsun.